Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге укалоонун классикалык түрүн көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуп экрандан алыстабай туруңуздар. Колубузду майлап алган соң, адаттагыдай эле сылап сыйпалоо менен баштайбыз. Сылап сыйпалоодо түрдүү техникаларды колдонобуз. Классикалык массаждын пайдалары дененин бошотуу, чыңалган жерлерин бошотуп, уйкусуздуктан арылууда, стресс, депрессиядан арылууда чоң жардамы бар. Кан айланууну жакшыртып, иммунитетти көтөрөт. Сылап сыйпалап, денени кийинки этапка даярдап алгандан кийинки этап бул кызытуу. Колдун алакан бөлүктөрү менен, алакандын эки кыры менен, колдун сырткы тарабы менен кызытабыз. Классикалык массаждын жасалуу убактысы 1 сааттан ашык. Эгерде опчу денеге жасай турган болсок, кызытуу учурунда дене канчалык кызарган байкаган болсок, аны ошол жерде кандын айлануусу жакшырып атат деген белги. Классикалык укалоонун дээрлик дини сак бардык адамдарга төрөлгөндөн баштап, жаш ымыркайдан баштап, жаш улгайган картаңдарга чейин ала берсе болот. Бир гана өнөкөт оорулар күчөгөн учурда, дененин кайсыдыр бир жеринде жараттар болсо, кандайдыр бир жугуштуу оорулар менен ооруган болсо, ошол адамдарга массаж жасаганга болбойт. Денени кызытып алгандан кийин сыдыруу ыкмасын колдонобуз. Билектин жардамы менен сыдырабыз. Алакан бөлүгү менен, мушту менен жасасак болот. Денени жакшылап кызытып алгандан кийин биздин кийинки ыкмабыз эзүү, жумшартуу. Азыркы учурда биздин кайрылган пациенттерибиздин көпчүлүк бөлүгү отуруп иштегендер, же болбосо такай рульда узак жолдо жүргөндөр көп кайрылышат. Биздин акыркы техникабыз ургулоо менен аяктайбыз. Ургулоо техникасы. Омурткага эч качан урбайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерге укалоонун классикалык түрүн көрсөтүп бердик.
сиздер дагы ушул ыкмаларды колдонуп үй шартында өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга пайдалансаңыздар болот. Сиздер менен мен Зайырбек Сайдмаматов.